Деги деле өзү дагы айтат, мен кимдин эки жакшы көргөндү алып койсом. Эки жакшы көргөн эмне десе, эки көзүнө алып койсом, ал ошого сабыр кыла турган болсо, мен ага бейишти бермейинче ыраазы болбойм дейт Аллах. Бейишти бермейинче ыраазы болбойм дейт Аллах Субхана Таала. Ошондуктан көзүң сокуру болсо болсун, көкүрөгүң сокуру болбосун. Көкүрөгүң сокуру болбосун матуан. Жүрөктө инсанга болгон сезим боло турган болсо, машалла, мына ошолорго жакшылык кылына турган болсо, албетте бул сиздин бейишке киришиңизге толук жетиштүү болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи суйла анил кибар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чоң күнөөлөр туурасында суралды. Кайсы күнөө эң чоң күнөө зехиятисон, алар 9 деди. Албетте билебиз, ашширку билла, Аллах Таалага шерик кошушлук, вакатул муъмин мутааммидан, атайын мусулманды өлтүрүшлүк, вал фирару миназ-захф, өзүнүн мекенин сактабай душман басып келген учурда согуштан качышлык, ваказбул мухсанат, таза үйүндө ибадат кылып отурган эч нерседен кабары жок аялдарга доомат кылышлык. Мына аял ушундай да, ошон үчүн көчөгө чыкпайт да болчу. Даңуна бүтүргөн да болчу. Маңдай да деп ал өзүнүн кабары жок байкошу. Дуа кылып үйүндө отурат. Мына ошого кабары жок адамга доомат кылыштык. Бул эң чоң күнөөлөр. Ва акну малил ятим, жетимдин малыны жештик. Жетимди алдап коюшлук, урматтууган. Аллах Таала муну аятта, Куранда айткан, ким жетимдин малын жей турган болсо, дозоктун отуну жептир деген да. Bu tamak jegen jok. Bul degen akça jegen jok. Bul malını jegen jok. Dozoktun otunu jeptir. Bul dünyödele özünün içini dozoktun otuga tolturup alıptır. Bul adam dozoktan başka emi kayakka baratır mı tutugan. Ve aklı riba, oşonda ele bugünkü en köygöylü mesele prosent süt korduluk jeşlik. 7% ile öğretken, arzan iken 6%. Yani yarım prosent bergen bolsa da hurmatlan. 0'dan 1% bergen bolsa da bu prosent bir en çoğun күнөөлөрдүн birisi. Wa uququl validayn, ata enege toң moyunduk kılışlık. Ata enege ak boluşluk. Wa sihr, albatta sıyqırçılık kılışlık. Uşunu İbn Abbas radıyallahu anhum aytkan iken, qala sittu mubiqat laysa fihinna tawbatun. İbn Abbas radıyallahu anhu uşul hadislerden alıp aytып atat, adamды жоқ кыла турган, соуну кырып өчүрүп бере турган, тооба кылса дагы кабыл болбой турган 6 күнөө бар. Ошонун бирөөсү акну малил ятим, жетимдин малыны жештик, тооба кылсаң дагы кабыл болбойт дейт турмат. İbn Abbas radıyallahu anhu албетте өтө катуу айткан, эмне үчүн урматтаган? Жетимдин малы менен рахаттанган, жетимдин малы менен байыган, жетимдин малыны жеп туруп өзүнө акылдуу сезген адамдар кайтаган, тооба кылсаң дагы кабыл болбойт деген. Кабыл болуштук үчүн ошо жетимге малыны бүтүндөй кайтарып берип, толугу менен ага айтып түшүндүрүп, ошону ыраазы кылсаң анан кабыл болот да, урматтуу.